Октябрь окуяларында каза болгон Үмүтбектин үй бүлөсүнө батир берилди. Кыргызстан Өзбекстандан дагы электр энергиясын алат. Таймур Асташиев депутаттык мандатын тапшырды. Бизондун эфирин айтмакчы программасы улантат. Аны мен Айперешенкулова алып барам. Саламатсыздарбы? 2020 жылдагы октябрь окуяларында каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун жакындарына Бишкектен 2 бөлмөлүү батир берилди. 5 октябрда президент Садыр Жапаров маркумдун атасы Алтынбек Жуматаевди жана эжеси Инаят Жeenалиеваны кабыл алып, үйдүн ачкычын тапшырганы расмий кабарланды. Президент менен жолугушуудан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Үмүтбектин жакындарына жаңы батирди көрсөттү. Почему нет? Почему нет? Ушул күнү октябрь окуяларында жабыркагандардан түзүлгөн Кыргыз Үмүтү уюму жогорку кеңештин имаратынын алдында Үмүтбекти эскерип Куран окушту. Өзбекстан Кыргызстанга күз-кыш мезгилине 750 миллион киловатт-саат электр энергиясын берет деп билдирди энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев. Да-да, не удивляйтесь. Кырдаал турукташкандан кийин электр энергиясы Өзбекстанга кайтарыла турганы кабарланды. Маалыматтарга караганда Түркменистандан 500 миллион киловатт-саат жана Россиядан 2-3 миллиард киловатт-саат энергия жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Казакстан бул энергияны Кыргызстан кийинчерээк кайтарып берүү шарты менен 900 миллион киловатт-саат берет. Ошондой эле 1 октябрдан тарта Тажикстан Кыргызстанга суткасына 1 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип жатат. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Таймур Асташиев мандатын тапшырды. Маалыматты Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Жусупбек Бейшенбаев тастыктады. Анын айтымында депутат өз ыктыяры менен мандатын тапшыруу тууралуу арыз жазып, кечээ 4 октябрда шайлоо комиссиясына тапшырган. Я даже не знаю, что сказать. Таймур Асташиев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу. Ал 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясы менен катышып мандат алган. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.